2021-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүнүн жүрүшүндө 4-чү шайлоо доо арызын президенттикке талапкер Клара Сооронкулова берди. Ал Борбордук шайлоо комиссиянын мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоолордун жыйынтыгын аныктоо жөнүндөгү токтомун мыйзамсыз деп таанууну талап кылды. Эске сала кетсек, 2021-жылдын 10 январында өткөн шайлоодо Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Клара Сооронкулова талапкер Садыр Жапаров мурда соттолуп, ал боюнча жогорку соттун чечимдери 2013 жана 2018 жылдары чыгып, ал боюнча кайра арыздары берилбегендиктен шайлоого катышууга укугу жок экендигин айткан. Өз кезегинде Борбордук шайлоо комиссиянын өкүлү жана Садыр Жапаровдун жактоочулары жогорудагы чечим 2020-жылдын 6 октябрында ачылган жаңы жагдайлардан улам кайра каралып, Жапаров акталгандыгын жүйө келтиришкен. Тараптардын жүйөлөрүн уккан административдик сот Борбордук шайлоо комиссия Садыр Жапаровду каттап жатканда эч кандай мыйзамды бузган эмес деген чечим чыгарып, Клара Сооронкулованын доо арызын канааттандырган эмес.